Саламатсыздарбы? НТС телеканалынын түз эфиринде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды мен Мирзат Муканов айтып берем. Казакстанда кармалып катуу токмокко кабылган Кыргызстандын жараны Чолпонбек Сыдыковдун абалы орточо оор. Бул тууралуу Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим-изилдөө борборунан билдиришти. Азыркы тапта дарыгерлер бейтапка экспертиза жүргүзүп жатканы белгилүү болду. Жакынкы аралыкта операция жасалышы күтүлүүдө. Коңшу өлкөдөгү тополоңдон кийин дайынсыз жоголгон Чолпонбек Сыдыков 11 күндөн кийин Алатау аймагындагы ооруканадан табылган. Анын 2 буту кабыргасы сынган. Ал 9 январга караган түнү Алматы-Бишкек жолунда кармалып, андан соң сабалып ооруканага жеткирилгени маалым болгон. Жабыркаган мекендешибиз Алматы шаарындагы башкы консулдуктун жардамы менен 4 күн мурда Кыргыз-Казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинен Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилип, Чолпонбек Сыдыков тез жардам менен Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим-изилдөө борборуна жаткырылган. Жогорку кеңештин депутаты Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров бүгүн кайрадан суракка чакырылды. Эл өкүлү эртең мененки саат 10:00 башкы прокуратурага барган. Бул тууралуу анын тарапташтары билдирди. Адахан Мадумаров Кыргыз-Тажик чек ара маселеси боюнча буга чейин 5 жолу башкы прокуратуранын тергөө кызматына сурак берди. Ал коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезде Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча 2009-жылы кол койгон протоколго байланыштуу тергөөчүлөрдүн суроолоруна жооп берип жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин журналисттерге берген маалыматы боюнча жакын арада бул иш боюнча тергөө аяктайт. Жалал Абад шайлоо округунда кайра шайлоо дайындалат. Боршайком берген түшүндүрмө боюнча, эгерде кайсы бир округда жеңген талапкер мөөнөтүнөн мурда кызматынан кетсе, анда президент 7 күндүн ичинде ал жерде кайра шайлоо өткөрүүнү жарыялайт. Андан кийин БШК саясий өнөктүктү өткөрүүгө даярдык көрө баштайт. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, шайлоо процессинин бардык мөөнөттөрү 3-төн 1-ге кыскарат. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча, Жалал Абад шайлоо округунда кайра шайлоо өткөрүүгө кеминде 5-6 миллион сом керектелет. Эске салсак, кече УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйындын жүрүшүндө иниси Шайырбек Ташиев депутаттык мандатын тапшыраарын билдирген. Азырынча эл өкүлү бул боюнча БШКга арыз менен кайрыла элек. Кече шайырды чакырып айттым. Эми иним көптөгөн ушундай критикалар айтылып атат. Эми үйдө бир эле саясатчы болуш керек. Бир эле саясатчы болуш керек. Сен саясатчы болбой эле кой. Элге бере турган жардамыңды итак эле ошакта бере бер. Мандатыңды тапшырып бер деп мен аны айттым. Конечно, ал эл тарабынан шайланган, бирок ошондой болсо дагы мен айткан сөзүм макул болду. Мына жакынкы күндөрү Шайырбек өзүнүн мандатын өткүзүп берет жана эч кандай биздин Ташиевдердин үй бүлөсүндө 2 же 3 саясатчы болбойт. Жападан жалгыз гана мен саясатчы болом. Мен саясатта кеткенден келип алып боло берсин, жүрө берсин, башкара берсин. Ал эми 27 февралда Бишкек шаарынын Сыйрылов жана 1-Май округдары боюнча кайра шайлоого катышуу үчүн арыз тапшырган талапкерлерди каттоо жүрүүдө. Бүгүнкү күнгө карата 32 кандидаттын 16сын БШК каттады. Алар күбөлүктөрүн жана шайлоо өнөктүк учурунда кол тийбестикти алышкан. Боршайком шайлоо округдарынын биринде 2 талапкер бирдей добушка ээ болсо, документтерин биринчи тапшырып, каттоодон биринчи өткөн талапкер жеңүүчү болорун эскертет. 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо дал ушул 2 округда баарына каршы добуш бергендер басымдуулук кылып, депутат шайланбай калган. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй, мындай учурда кайра шайлоо өткөрүлөт. Президент Садыр Жапаров аралыктан иштөө режимине өттү. Мындай чечим кабыл алуусуна Кытай мамлекетине жасай турган иш сапары себеп болгон. Анткени дүйнөдө коронавирус жайылып жаткан маалда эпидемиологиялык коопсуздук чараларын сактоо зарылчылыгы жаралган. Мамлекет башчы аралыктан иштөө режимине өткөнүнө карабай, толук кандуу иш графиги боюнча жумушун уланта берери белгиленди. Президент Садыр Жапаров кийинки айда, тактап айтканда 3 февралда Кытайга барып, 5 февралга чейин коңшу өлкөдө болот. Өлкө жетекчиси Пекин шаарында 2022 жылкы кышкы Олимпиада оюндарынын ачылыш аземине катышат. Ошондой эле Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен 2 тараптуу жолугушуу өткөрөт. Кыргызстанда асылдуулугу төмөн жерлерди аныктоо боюнча геоботаникалык изилдөө иштери жүрүп жатат. Баткенде жумуш аяктап, 105 000 гектар жер кунарсыз болуп чыккан. Башка аймактарды изилдөө иштери аягына чыга элек. Азыркы тапта өлкө боюнча мындай жерлердин саны 500 000 гектарга чукулдай турганы айтылган.
Белгилүү болгондой, асылдуулугу төмөн жайыттарды 20 жылга ижарага берүү мыйзамы Жогорку Кеңештин талкуусуна чыгарылган. Бүгүн бул маселе агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин жыйынында экинчи окууда каралды. Мына 20 жылга берейин деп атасыздар. Ошо 20 жылдан кийинки тагдыры канча болот? Мисалы, азыркы тегилип аткан бактар 35-40 жылга чейин мөмө бере турган бактарга отургузуп атат да, интенсивный бактар депчи. Мына жерде 20 жылга берилгенден кийин кийинки тагдыры кандай болот? Кайра тартып алып, мамлекетке алып, андай нерселер болуп калбайбы? Срок мөөнөттү жазып койсо жакшы болот эле. Бизде коомчулукта да абдан талкуу болуп аткан маселени көтөрүп атабыз. Мурунку чакырылышта да ушул маселени дайыма көтөрүп атабыз. Белгилегеч керек, бул жерде мыйзамда биз даана норма киргиздик. 20 жылга келишим түзүлөт жана эгер өзүнүн багыты боюнча иштетилсе, анда пролонгацияга мүмкүнчүлүк бар. То есть дагы 20 жылга узартылат. А эгер ошол айыл чарба багытында иштетилбесе ал жер, анда ал келишим жокко чыгат. Бирок сиз Нурбек Кайрыч абдан туура маселе көтөрдүңүз. Мисалы, ишкер ошол дыйкан аябай чоң ресурс акчаларды киргизгенден кийин баягы тартып албайбы деген суроо жок. Андай мүмкүнчүлүк жок. Эгер ошол бактарга айдаса же башка бир айыл чарба маданиятын айдаса, багыты боюнча иштетсе, дагы 20 жылга узарат. Сиздер акыркы сааттарга алынган маалыматтар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.